Rusиядан кейін Бішкектен ақша сол. $570,000 сом ел ақша топтап, елден топталды ақша. Ошоны шу елге продуктасына көмөкчүгөн ошо полный расход кылдык. Мунун ичинен калганын полный асрафон өзү каржылады. Биз калганда келип жасаттык. Усталардын основною алайлыктар менен өзүбүздүн ауктун балдары, кулундар өзү иштешти полный ремонтуна. Эми Кудайга сыйсанаман насип кылган экен, мына 3 айында бүтүрүп алдык. Мунун ичине салым кошкон биздин Москвадан 50,000 пул салышты. Ушу түгүнө 25,000 засыпкасына иштеттик. Калганын жаштардын өзүнүн фондусу бар экен. Өзүнүн өкмөттө Рахманда калды акчасы. Калган берден дагы Сахалинден, Южный Сахалинден ачылышына андан баштаганда 14,5 миң акча келди. Аны Кудайдын эмесинде. Андан кийин Сахалинден дагы 28,000 акча салышты. Ошо акыркы тойдун өткөрүшүнө жардамга салымдар. Балдарга рахмат бардыгына. Андан дагы айтып кете турган Бишкекте биздин өзүбүздүн бир туугандардан дагы балдар, өзү уулдарыбыз, балдарыбыз 23,000 акча салышты. Алардыкы да кече акчалар келди, акчалардын баарын алдык, бардыгын. Анын ичинен эми элдердин ичинен 5,000ден, 3,000ден, 2,000ден кылып, 7,000ден кылып салган эки сан бергендер бар. Алардын баардык акчаны акыры бир 30дан ашык адам бар. Аларды эки сан беришти. Рахмат бардыгына. Ар дайым ибадаткөй момундардын катарында биз менен жүз көрүштү насип кылган. Аллаху акбар. Алла таалам бактылуу момун ыйманга бек адамдар толтурат. Ошон үчүн сапарда жүргөн мекендештерибизге сапарларын байсалуу болгон болсун, өмүрлөрүн узук, ыймандарын тунук кылган болсун. Алла таалам пайгамбарыбыз айтып кеткендей, баталарыбызды кабыл болунган баталардан кылсын. Берешен бир туугандарыбыз көп болгон болсун. Ошол алыс жерде элинен, журтунан, мекенинен алыстап жүргөн бир туугандарыбыз Алладан үмүт тилек максат кылып, кайрымдуулук кылыптыр. Кайрымдуулуктарын Кудай таалам кабыл кылсын. Ушу мечитибизде сапарда жүргөн мекендештерибиздин урпактары ибадаткөй момундардын катарында жашап, тынч жашап, ошондой эле бактылуу өмүр сүрүшүн насип кылсын. Аллаху акбар. حصة بنت وافي الهاجري رحمها الله وبحضور أخونا الفاضل Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.